руханий адеп аклагын ата-бабалардан калган нарк населдин негизинде өнүктүрүп, алардын ден соолугун чыңдоо, интеллектуалдык дараметін жогорулатуу жана башка милдеттер коюлган эле. Элибиздин руханий жактан да, материалдыктан жактан да коопсуз, ыңгайлуу сезиши, жаркын келечек ишеним менен караш үчүн аларга ар кандай шарттарды түзүү зарылдыгы белгиленген эле. Мына ошондо гана ар ким өз ишине берилүү менен мамиле кылып, натыйжа көрсөтө баштаган. Мурас Юнайтед! Дене тарбия жана спортту өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп, биздин спортчулар эл аралык аренага чыгып, Кыргызстанды даңктап, даңазалап, атын чыгарууга болгон күч аракеттерин жумшап келишет. Спорттун футбол түрү, спорттун башка түрлөрүнүн арасында дүйнөнүн миллиондогон тургундары сүйгөн, жер жүзүндөгү жапырт көрүлгөн спорттун түрү болуп саналат. Биздин өлкөбүздө дагы футболго кызыккан, аны менен тынымсыз машыккан жарандарыбыз арбын, футболдун күйөрмандары болсо андан да көп. Биздин футбол боюнча улуттук курама буга чейинки 2 жолку 2019 жылы жана 2021 жылы Азия континентиндеги эң абройлуу футбол турнири, Азиянын эң күчтүү курама командалары ойноп келген Азия кубогу мелдешине катышышкан. Жогоруда белгилегенибиздей, футбол жаатындагы аракеттерибиздин негизинде биз 2027 жылы Сауд Арабияда өтө турган кийинки Азия кубогуна мөөнөтүнөн мурда жолдомо утуп алдык. Өзүңүздөргө маалым, улуттук курама командабыз 2026 жылкы дүйнөлүк чемпионаттын 3-чү тандоо раундуна катышып, күчтүү атаандаштар менен беттешип, татыктуу оюн көрсөтүп келет. Мына ушул жааттагы иш аракеттерибиздин бири катары биз бүгүн 2 маанилүү объектини ачып жатабыз. Экөө тең биздин курама командалардын окуу жана машыгуу базасы болуп саналат. Бул жайлар футболчуларыбызды даярдоо базасынын ролун аткарат. Бул 2 объектиде тең бардык футболчулар үчүн жооптуу мелдештерге жана беттештерге толук жана натыйжалуу даярдана турган бардык шарттар түзүү максаты коюлган. Анын ичинде футбол оюн талаалары, кийим алмаштыруучу бөлмөлөр, спорттук комплекс, мейманкана комплекси, кафетерий жана башка шарттар каралган. Бул объектилер эл аралык футбол институттарынын каражаттары, мисалы эл аралык футбол федерациясы, Азия футбол федерациясы, демөөрчүлүк фонддору жана албетте мамлекеттин каражаттары менен курулду. Бүгүнкү саамалыкка биздин ардактуу коногубуз, өлкөбүздүн досу, Азия футбол федерациясынын урматтуу президенти, футбол ассоциацияларынын эл аралык федерациясынын биринчи президенти, вице-президенти кечиресиздер, Шейх Салман бин Ибрахим Ал Халифа да катышууда. Учурдан пайдаланып, ардактуу мейманыбызга дагы бир жолу салам айтып, өлкөбүздө футболду өнүктүрүүдө бизге дайыма колдоо көрсөтүп, жардам берип келе жаткан үчүн ыраазычылык билдиремин. Ошону менен бирге ушундай бир сонун футбол объектилерин курууга салым кошкон тараптардын баарына рахмат айта кетейин. Ал эми биздин футболчуларыбызга жана спортчуларыбызга мына ушундай эң сонун шарттарда даярдануу менен бирге эң жогорку спорттук натыйжаларга жетишине тилектешмин. Жаркыраган инфратүзүмдүк футбол объектилерибиз баарыбызга кут болсун, жамы журтубузга пайдасы тийсин, өлкөбүздө тынычтык өкүм сүрүп, ар тараптан өркүндөп өсө берели. Рахмат. 22 октябрга футболго тиешелүү инфратүзүмдүк объектилердин ачылышы өттү. Бул футбол гана үчүн эмес, Бишкек шаар гана үчүн эмес, жалпылай өлкөбүз үчүн, мамлекетибиз үчүн өтө белгилүү иш-чара болуп эсептелинет. Анткени бул биздин мамлекетибиздин өсүп өнүгүшүнүн дагы бир көрсөткүчү, дагы бир белгиси деп эсептесек болот. Өзүңүздөр байкап турганыңыздардай, бардык чөйрөлөрдө, бардык багыттарда ошондой өркүндөп өсүүлөр келатат. Биз дагы ошол спорт жаатында өзгөчө футболдо артта калбай, замандын талабына ылайык болуш үчүн, замандын талаптарына жооп бериш үчүн ошондой инфратүзүмдүктөрдү мамлекеттин албетте жардамы менен куруп келе жатабыз. Бул биздин спорттун аркасы менен биздин мамлекетибиздин эл аралык аброюна да, кадыр баркына да түздөн түз таасирин берет.
биз экономика жаатында гана эмес, социалдык жактан дагы эмес, спорт жактан дагы ошол өзүбүздүн мамлекетибиз жөнүндө, өзүбүздүн калкыбыз, элибиз жөнүндө дагы айтып турушубуз керек. Анан ошондой бүгүнкү ачылып жаткан объектилердин аркасы менен, базалардын аркасы менен ошол Кыргызстан жөнүндө айтканга да толук мүмкүнчүлүк түзүлүп атат.